100 кишиге даярдалган витаминдүү салатыбыздын рецептини сиз дагы сактап алыңыз. Жакшылыгыңызда сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Кайсы жерге кайда барбаңыздар, өзгөчө табит ача турган ушул салат болот. Сиз дагы жакшы көрсөңүз керек, бул салат менин дагы сүйүктүү салатымдын бири. Жана кайда барбайын, кандай салаттарды коюптур деп сөзсүз түрдө көз артам. Өзгөчө салаттарды койгон болсо, курамына ары бери вилка менен чукулап баштайм, эмнелер кошулуптур, эмнелер бар экен деп сууну ичип көрүп, өзүм анча билинбесе жанымдагына ичирип көрүп, кандай экен, эмнелер бар мында, кандай ойлойсуң деп дей берсең, ушинтип текшере берем да. Эгерде өзүм конокко жетишпей кечигип калган болсом, чалып айтып коем: менин алдымдагы салаттарым жеп койбогула, мени күтө тургула, өзүңөрдүн алдыңардагын жегиле, уктуңарбы деп эскертип коем деп койсоң. Андыктан биринчи эле конокко барганда борсок менен өзгөчө салат аябай өтүмдүү болот. Бул салатты сиз дагы сактап алыңыз. Жакшылыгыңызда сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Керектелүүчү азыктардын баарын мен текстте калтырып кетем. Эгерде сиз 100гө жакын конок чакыра турган болсоңуз, бул рецепт менен коркпой эле жасай берсеңиз болот. Текшерүүдөн өткөн. Бул салатты эжемдин коноктору үчүн жасадым. Келип жардам бер дегеннен, ой эже, мен кызым менен кайдан жардам бермек элем, деңселип ары басам, бери басам, андан көрө мен кызматыңызды кылбай эле мага 2 тур салатыңызды бериңиз. Мен үйдөн кызымды 5ке бөлүп коюп жасап берейин, калган жумуштарды башка кыздар кыла берсин деп дайындадым дагы. Дал ошол салаттарды эжемдин конокторуна арнап жасадым. Бул көрүнүп тургандай 100 кишиге арналган салат. Өтө берекелүү жана пайдалуу, даамдуу салаттардын бири болду. Салат өзү менен өзү болду. Баарынын шилекейи агып, сонун болуптур деп ары өтүп да жейт, бери өтүп да жейт. Мен вообще эле столдон жылбай эле отура бердим го, кызымды кучактамыш болду. Өзүм эле 3 тарелка жеп алдым. Керектелүүчү азыктардын баарын даярдап алгандан кийин кызыган майды бетине куясыздар. Татымына жараша туз, кара мурч, кызыл мурч кылып аралаштырасыздар дагы. Ак пияздан бетине туурап коюңуздар. Өтө сонун көрүнөт. Андан кийин бетине ак күнжүттөн себелеп туруп, бетини стреч менен жаап туруп алып бардым. Көрүп турганыңыздардай, бул өзүбүзгө эмес, конокко жасадым. Ошондуктан даярдап, баарын алып барып эле сала турган кылып туруп жасадым. Эгерде рецепт жаккан болсо, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Ар дайым акысыз рецепт менен Акзора ашканасы кызматта. Көрүп турганыңыздардай, салатым очень красивая. Комментируйте, пожалуйста. Кийинки видео менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Мен дагы замканем башталып калыптыр.